Саламатсыңарбы достор? Маанайлар жакшыбы? Бүгүнкү сабакка даярбызбы? Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бүгүн силер менен Көксал Топтон атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Балтаказиева Айнура Тургуновна иштейт. Бүгүнкү сабактын темасы өтүлгөн материалды кайталоо. Бүгүнкү сабакта силер өтүлгөн материалдарды бышыктай аласыңар. Өз алдыңарча иштөө менен билимиңерди баалоого көнүгөсүңөр. Аралыктан бири-бириңерди угууга тарбияланасыңар. Анда эмесе баарыңарга ийгилик каалоо менен сабакты улантабыз. Бүгүнкү сабакта окуу материалын толук жеткирүү үчүн ар кандай ыкмалар колдонулат. Башкача айтканда биз визуалдык досканы колдонобуз. Ар түрдүү сайт тиркемелерден силерге мен тапшырмаларды даярдап койдум. Мына ушулар менен иштейбиз. Тест иштейбиз Google формадан. Бардык аткарылган тапшырмаларды балдар Classroom'га жүктөөнү унутпайсыңар. Ошондой эле бардык тапшырмалар электрондук вариантта аткарыла тургандыгын да эстен чыгарбагыла. Сөзсүз түрдө убакытты оптималдуу пайдаланууну үйрөнүңүз балдар. Эмесе силерге акыл гимнастикасы боюнча биринчи суроо балдар. Сөздөрдү кантип кыскартса болот? Негизи өзү ошо сөздөрдү кыскартса болобу? Карагыла, мен силерге азыркы учурда жашап жаткандар деген сөздөрдү алдым. Кантип кыскартабыз? Айрым учурда балдар сөздөрдү кыскартууга туура келет. Кайра орунсуз кайталоодон качуу үчүн биз сөздөрдү кыскартып, кызыктуу түрдө берсек болот экен. Азыркы учурда деген сөздү биз учурда деген эле сөз менен берип койсок болот. Бул түшүнүктүү болот баарыбызга. Жашап жаткандар деген сөздү биз жашагандар деген сөз менен алмаштырып берсек кыйла таасирдүүрөөк болот. Бир сөздү кайра кайталоодон качкыла балдар. Ар дайым сөздөрдү жазып бүткөндөн кийин бир сыйра текшерип, эгерде кайталанып калган фразалар, сөздөр болсо, аны башка вариант менен алмаштыргыла же кыскартып бергиле. Экинчи тапшырма балдар. Нурмат Садыров ким? Албетте, Нурмат Садыров жөнүндө маалыматыңар көп. Силер айтышыңар мүмкүн, Нурмат Садыров атактуу деп. Аны баары тааныйт, 7 жаштан 70 жашка чейинкилер тааныйт. Нурмат Садыров ырчы. Нурмат Садыров жакшынакай, сулуу, адилеттүү, үнү укмуш деп. Эми мына ушул маалыматтарды таратуудан алдын маалымат канчалык деңгээлде чын, чындыкка жакындашабы? Мына ушуну тактап, текшерип туруп, анан таратууга үйрөнгүлө балдар. Бул бүгүнкү күндө берилип жаткан медиа сабаттуулуктун негизги эрежеси. Интернет айдыңындагы ар түрдүү кабарларды туура эмес экендигине карабастан бири-бириңерге жөнөтүлгөн алыс болгула. Качан гана өзүңөр ынанганыңарда гана ошол маалыматты жөнөткүлө. Карагыла, эми азыркы Нурмат Садыров ким деген суроого жооп берген жооптор талдап коеюн. Атактуу дедик. Биз албетте Нурмат Садыровдун Instagram баракчасында подписчиктери көп, катталуучулары. Ошого карап атактуу дешибиз мүмкүн. Же болбосо анын клиптеринин YouTube каналында просмотр өтө көп болот. Ошого карап атактуу дешибиз мүмкүн. Бирок биз Нурмат Садыровду атактуу деп такталган маалыматка таянып туруп гана айтышыбыз керек. Атактуу деген наам балдар мамлекеттик ишмерлерге, мамлекетке салым кошкон адамдарга гана берилет. Аны белгилүү буйруктун негизинде атактуу деп ага кандайдыр бир төш белгилерди, сыйлыктарды ыйгарышы мүмкүн. Мына ошондон кийин гана биз атактуу деп айтсак болот экен. Демек, атактуу деген сөз такталбаган
7 жаштан 70 жашка чейинкилер тааныйт деп таккис айтып койдук. Кыргызстан боюнча силер 7 жаштан 70 жашка чейинки адамдардын баарынан сурап чыкканга мүмкүнчүлүк жок. Нурмат Садыров ким деп силер аларды сурап чыккан жоксуңар. Силер өзүңөр ойлоп гана көпчүлүк үчүн жооп берип койдуңар да бул жерде. Аны баардыгы тааныйт депчи. Демек биз өзүбүз үчүн гана жооп берүүгө үйрөнүшүбүз керек. Көпчүлүк үчүн эч качан жооп бербешибиз керек. Ар кимдин көз карашы, ар кимдин табити, ар кимдин дүйнө таанымы ар түрдүүчө балдар. Ар ким өзү үчүн жооп бериш керек. Демек көпчүлүк үчүн жооп бербе деген сөз медиа сабактуулуктун экинчи эрежеси экен. Жакшынакай сулуу, адилеттүү, үн укмуш деген жооптор болду. Албетте Нурмат Садыров жакшынакай, албетте сулуу, албетте анын үнү укмуштуудай. Бирок Садыровдун адилеттүү экендигин биз али билбейбиз. Нурмат Садыровду биз экрандын наркы жагынан гана көрүп жүрөбүз. Биз аны экрандын берки жагынан жолуктурган эмеспиз. Ошон үчүн адамдарга мүнөздөмө берүүдө, сыпаттама берүүдө, өзүң билген гана адамга мүнөздөмө берүүдө аракеттенгиле. Сырттан тааныган адамга эч убакта мүнөздөмө бере албайбыз. Түшүнүктүү эле болду. Нурмат Садыров ырчы. Мына ушул жооп туура жооп. Нурмат Садыров ким? Ырчы. Болду. Анын ырчы экендиги анык. Ал бир канча чыгармалардын автору, бир канча клиптери бар. Ал телерадиодон дайыма чыгып жүрөт. Элдин купулуна толгон ырчы. Мына ушул жооп гана туура жооп балдар. Ошон үчүн ар дайым суроого жооп берээрде такталган маалыматтар менен гана иштегиле. Эмесе бүгүнкү сабагыбызды андан ары улантабыз. Жаңы сабактын биринчи тапшырмасы балдар. Биринчи тапшырмага өтүлгөндөрдү кайталоо үчүн мен силерге шилтеме калтырдым. Learning Apps сайтынан ушу шилтемени силерге кошумча дагы жиберемин. Шилтеме боюнча кирип, ал жерде жашырылган сүрөттү табасыздар. Кана көрөлүчү ким батталат экен. Убакытты эсептегиле. Экинчи тапшырма балдар. Бул силерге Google формадан жасалды. Тесттик тапшырма. Бул жерде тест иштеп, шилтеме коюлду. Жөнөтүү белгисин басууну унутпагыла. Силердин иштеген тестиңер автоматтык түрдө упайлары чыгып, өзүңүзгө дагы көрүнүп турат балдар. Мен баардыгыңарга ийгилик каалап, жакшы чейректик бааларды алышыңарга тилектешмин. Өз алдынча иштөө үчүн балдар машыгуу ишин аткарып көрөлү. Бул жерде мен силерге талдоо ишин алдым. Лексикалык талдоо жана морфологиялык талдоо. Классты эки тайпага бөлөбүз. Оң канат жана сол канат деп. Оң канаттагыларга лексикалык талдоо, сол канат силерге морфологиялык талдоо. Эмесе балдар, иштеп баштайлы да. Мен силерге силер иштеп баштаардан мурда бир сыйра үлгү көрсөтүп коеюн. Лексикалык талдоодо биз эмнеге көңүл бурат элек? Албетте сөздүн лексикалык маанисине, ошондой эле грамматикалык маанисине. Мугалим деген сөздү алдым мен. Мугалим деген сөздүн лексикалык мааниси балдар. Балдарды окутуп, тарбиялоону кесип кылган адам. Бул мугалим деген сөздүн ички мааниси башкача. Эми грамматикалык маанисине көңүл бургула. Мугалим зат атооч, жекелик санда турат, конкреттүү зат, атоош жөндөмүдө турат, жалпы ат. Эгерде силер ушинтип талдасаңар, лексикалык талдоону туура аткарган болосуңар. Экинчи топ силер үчүн морфологиялык талдоо. Морфологиялык талдоо. Буларды жылдыктыралы. Морфологиялык талдоону көрөлү эми балдар. Сүйлөмдө
Biz daima sintakstик жана морфологиялык талдоолорду карап жүрөбүз. Бүгүн силерге берилген сүйлөм мугалимдер жыйындан чыгышты деген сүйлөм. Сөз түркүмдөрү боюнча сөз мүчөлөрүнү ажыратып, өңгүнчүк ажыратып талдайсыңар. Жакшы билесиңер, Мугалимдер оңгусу мугалим, ким мугалим, үчөөсү дер, көптүктүн өзгөргөн түрү, улардын өзгөргөн түрү. Мугалим зат атоочу. Мугалимдер деген демек зат атоочу болот. Жыйындан оңгусу жый этиш сөздөн турат. Ын мамиленин мүчөсү, дан чыгыш жөндөмөнүн мүчөсү. Жыйындан кайдан чыгышты? Жыйындан чыгышты. Орун тактоочу. Чыгышты чык этиш, ыш кошмо мененин мүчөсү, ты өткөн чактын мүчөсү. Чыгышты этиш. Демек, мугалимдер зат атооч, жыйындан тактооч, чыгышты этиш. Экинчи тайпа мына ушинтип морфологиялык талдоо жүргүзөсүңөр. Мен силерге азыр мисалдарды беремин. Адам көңүлүнө назат, тилине жазат деген сүйлөм биринчи тайпа силерге лексикалык талдоо жүргүзөсүңөр. Лексикалык талдоого сөздөрдү, айрым сөздөрдү ажыратып коелу. Мына ошол ажыратылган сөздөргө гана жүргүзөсүңөр. Адам деген сөзгө жүргүзгүлө. Лексикалык талдоону. Анан жазат деген сөзгө жүргүзгүлө. Белгилеп коелу. Жазат деген сөзгө жүргүзгүлө. Экинчи тайпа силер морфологиялык талдоо менен иштейсиңер. Улук болсом тилим менен улукмун, улут болсом тилим менен улутмун деп. Тилим деген сөздү алгыла. Тилим деген сөздү алгыла. Силер бул жерде жак мүчөлөргө көңүл бургула. Болсом деген сөздү алгыла. Жалпы морфологиялык талдоо жүргүзгөндөн кийин мына ушул тилим анан болсом деген сөздөргө кеңири лексикалык маани дагы жүргүзүп. Силер жалпы лексикалык талдоону жүргүзгөнгөндөн кийин сүйлөмгө кеңири морфологиялык талдоо дагы жүргүзүп. Тапшырма түшүнүктүү эле болду окшойт. Анда эмесе эки тайпа убакытты белгилеп, баптан иштеп, аткарылган иштерди мага жөнөткүлө. Силерге үйгө тапшырма өтүлгөн материалдарды кайталоо алды. Бардык көрүлгөн материалдарды менин электрондук дарегимде билесиңер. Мына ушул даректе жөнөтүлүп, унутпагыла. Балдар, өлкөдө кырдаал күндөн-күнгө курчуп баратат. Той аштарды, базарларды токтотуп, ата-энеңерге үлгү болуп, ар дайым бет капты тагып, санитардык эрежелерди сактап жүргүлөр. Силердин ден соолугуңар баарынан маанилүү экендигин унутпагыла. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла. Силерге кошумча мен дагы бир тапшырма берем. Бул менин тандоом ден соолук деген темада Instagram баракчасына репост жазып алат. Түшүнүктүү болду окшойт. Анда эмесе көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.